Талас район тургуну Анара Байтикова социалдык контракттын негизинде 100 000 сом алган. Өкмөт берген каражат максаттуу пайдаланылып, тигүү цехин ачкан. Учурда үй бүлөсү менен буйртмага ылайык кийимдердин бардык түрүн тигип киреше табууда. Bir aydan beri monday двойка тигип атабыз. Биз мондай кофта шымы менен ошо өзүбүздүн берде кыр казыктан эле алып келип берет үйгө. Кройдан тигип бүткөндөн кийин кайта алып кетет. Ушу 4-5-чи отправкам болуп калды. Ай акчасын болсо жума сайын берип турат. Ошо жумасына 5-6 миңден алып атабыз. Ошо кызым бош болсо тигишет, балам тигишет. Жолдошум да тигет, ал өзүнүн да шыгы бар да. Ушундай семейный эле иштеп турабыз азырынча. Баатыр эне буга чейин өкмөттөн айына 6 000 сом жүлөк пул алып келген. Социалдык контракт анын кирешесин арттырууга өбөлгө болгон. Бул аракеттин колго алып, алдыда тигүү цехин кеңейтүүнү максат кылат. Ал үчүн ижарага имарат алып, кыз келиндерге иш ордун түзсөм дейт. Соц контракттан 100 000 сом алып, ушу 4 машинаны алып иштетип баштадым. Буюрса жакшы эле жумасына 4 000, 5 000, 6 000ге чейин чыгат экен кыскасы. А биз 6 000ди bir ayda алып чыкты. Жакшы азыр тигип калдым, тигип баштадым, буюрса жакшы эле болуп атат. Ушу өкмөткө рахмат, ушинтип 100 000 берип иштеп чакан иш болуп, өзүнүн кыздар балдар менен семейный тигип атабыз. Долон айыл өкмөтү боюнча мамлекеттен 70 үй бүлө жүлөк пул алат. Алардын 9-у социалдык контракттын негизинде өз ишкерликтерин баштап кирешелерин арттырууда. Долбоордун ишке кириши аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан гана чыгарбастан, кошумча жумушчу орундардын түзүлүшүнө шарт түзүүдө. 2023-жылы 7 аз камсыз болгон үй бүлө алышты. Бирөөсү тигүү цехи боюнча, экөө саам үй долбоору, 4 үй бүлө болсо койду алышып, койлорду көбөйтөбүз деп ошентип алышты да 7 үй бүлө. Ай сайын буларды көзөмөл жасап, отчет тапшырып турабыз Талас райондар аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармаларына. Азыркы учурда ушу социалдык жардам алгандардын иштери жакшы болуп жатат. Өткөн жылы социалдык контракт өлкө аймагы боюнча 2800 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилип, 14 000 адам жашоо шарттарын жакшыртты. Ага 280 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми быйылкы жылы 10 000 үй бүлө бул колдоого ээ болушту. Жакырчылыктан чыгуу максатында берилген каражатка жарандар өздөрү каалаган ишкерликтерин баштап, үй бүлөлүк киреше булактарын жөнгө салууда. Чолпон Сабитов, Бекжан Жумабеков, Эркинай Жумабекова, Талас району.